Батыш Гүлен террорчуларынын коркунучун таанууда. Түркия ички иштер министрлигинин жетекчиси батыш өлкөлөрүн Фетуллах Гүлендин террордук уюмун колдогондугу үчүн сындады. Түркиянын ички иштер министрлигинин жетекчиси Сулейман Сойлу Америка бийлигинин Анкаранын параллелдүү мамлекет деп аталган террордук уюмунун башчысы Фетуллах Гүленди өткөрүп берүү тууралуу кайрылуусун кароону созуп турган позициясын сындады. Кылмыштуу уюмдун жетекчиси азыр деле Америкада жашап жатат. Ал эми террорчулардын каржы булактары ооздукталган жок. Анкаранын террорчулардын жүргөн жери тууралуу жакшы маалыматы бар жана алардын кайсыл булактардан каржыланып жаткандыгын да билет. Бул жагдай америкалык тарапка деле белгилүү, деди түркиялык министр жергиликтүү телеканалга берген маегинде. Сойлунун айтуусунда Гүлендин тарапкерлеринин кылмыштуу аракеттери тууралуу батыштын башка өлкөлөрү да, айрыкча Германия эң сонун билет. Түркиянын 251 жаранынын өмүрүн алган 2016 жылдын 15 июлунда төңкөрүш аракетине тиешеси бар адамдар бүгүн да Европа өлкөлөрүндө коргоого алынууда, деди министр. Мындан тышкары Сойлу түрк тарапка Гүлен уюмунун башчыларынын бири, Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн имамы деп аталган Адил Өксүздүн жүргөн жери да белгилүү экендигин айтты. Түркия министрин андан ары Түркияда Гүлен уюмунун калган мүчөлөрүнүн кайрадан баш көтөрүү аракетин күтпөй тургандыгын белгиледи. Гүлен кыймылынан турган Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин тобу 2016 жылы 15-нен 16 июлга караган өлкө бийлигин куралдуу жол менен басып алуу аракетин көргөн. Хунтанын бул аракети өлкө жетекчилигинин жана укук коргоо органдарынын, ошондой эле катардагы жарандардын чечкиндүү аракети менен ооздукталган.